Кудайдын чакырыгы 6-апрель. Теңирге ыраазчылык курмандыгын алып келели. Баардык нерсени боло турган нерсе катары кабыл албасак жакшы. Күндүн чыгышын, бүгүн аман-эсен ойгонгонубузду, дем алганыбызды, жакындарыбыздын амандыгын, бейиш багында обо энени шайтан азгырганга чейин рахмат айтуу кадимки эле дем алгандай көрүнүш болгон. Обо эненин көңүлүн шайтан уруксат болбогон нерсеге бургусу келгенде көйгөй башталды. Бактын ичи толо мөлтүрөгөн жемиштер эле. Анын баарын ал жей берсе уруксат болгон. Ыраазы болуп эле жей берчү нерсе көп болчу. Бирок шайтандын көрсөткөн нерсеси обонун оюн ээлеп, акылын тумандатып азгырыкка алдырып жиберди. Эгерде бизде жок нерсени эле ойлой берсек, бизге жакпаган жагдайларды кайра оюбузда айландыра берсек, акылыбыз тумандайт. Негативтерге көңүлүбүздү бура берсек, жашоодон кубаныч алганды унутуп калабыз. Куткарылуубузду, жашообузду, күндүн жарыгын, гүлдөрдү жана Кудайдан келип жаткан баталардын баарын боло турган нерсе катары кабыл албайлы. Рахматыбыз менен Кудайдын алдына келсек, анын жарыгы бизди толтуруп, жүрөгүбүздү өзгөртөт. Рахмат айтууга үйрөнүп, анын жарыгында бололу. Сага мактоо курмандыгын арнайм, Теңирдин ысымын чакырам.